Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Alayhissalom. Ustoz, sizga bo'lgan so'rovim tajvid jönündө. Qur'onda tajvid menен o'qish kerak deb buyurilgan ekan. Tajvid o'zi emne? Qisqacha tushuntirma beringiz. Tajvid degeni бул жабада этишинен алынган болуп, бир нерсени жакшы кылуу деген маанини билдирет. Ал эми терминдик мааниси ар бир тамганын өз макражынан жана сыпаттары менен айтууну билдирет. Буга tajvid менен окууга далил катары Музаммил сүрөсүндө «Вараттилил Кур'ана тартила» деген аят Куранды тартил менен окугула деген. Ошо тартил деген сөздү Имам Жазари жана башка көптөгөн алымдар ошо тартил деген ошо tajvid менен окуу дегенди билдирет деп айтканда, Имам Жазари өзүнүн Мазлуматул Мукаддима деген китебинде бабу tajvid деген бап бар. Ошол жерде айтат: «Ли аннаху бихил илаху анзала ва хакеза минху илайна васала». Себеби Аллах Таала Куранды ушундай түшүрдү жана бизге ушул түрдө жетип келди дейт да. Кандай түр десе: «Ва хува и'таул хуруфи хаккаха мин сифатин лаха ва мустахаккаха». Ал ар бир тамганын өзүнүн татыктуу болгон сыпаттарын берүү деп айтат да. Жана хак болгон сыфаты бар, мустахик болгон сыфаты бар дейт да. Хак болгон сыфаты өзүнүн кандай тамгаларда өзүнүн сыфаты болсо, ошондой сыфат. Мисалы, хам сыфаты болот, жумшак, шидда болот, ошого окшогон сыфаттар болот. Эми мустахик болуп кала турган сыфаттары кайсы? Өзгөрүүчөн десе, жоон окуу, ничке окуу, ушулар кирип кетет деп айтат да. Ушул маалыматтардан биз Куранды tajvid менен окуш керек экендигин билип алсак болот.